келгениме абдан кубанычтамын. Бишкекте республикадагы шаар мэрлеринин жолугушуусу өттү. Иш-чара балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар сынагынын алкагында уюштурулуп, анда мурунку жылдары жеңүүчү болгон шаарлар уткан акчага эмне жасашты, кандай колдонулду жана кийинки сынакка катышууга шыктандыруу, сынактын негизги багыттарын аныктоо менен бирге жаштар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүү боюнча демилгелер талкууланды. Иш-чарага Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев катышып, алгач бул сынак 2019-жылы ЮНИСЕФ тарабынан каржыланса, учурда өкмөт өзү колго алганын билдирди. Мындай иштер шаар мэрлеринин ишине дем берип, аларды шыктандырууга түрткү болоорун билдирди. Ал эми биз бүгүн форумду өткөрүп жаткан максатыбыз бул сынакка кээ бир шаарлардын кызыгуусу жок. Кош көңүл мамиле кылышат, мүмкүн түшүнүшпөйт. Ошондуктан биз шаар мэрлерин жалпы чогултуп, бул сынактын канчалык маанилүү экендигин биз түшүндүргүбүз келет да. Чындыгында эле ал шаардын мэриясы балдарга жана жаштарга иштерди кылып жатышат. Алардын кылып жаткан иши бул ансыз деле аларга бир ыңгайлуу шарттарды түзүү. Ал эми бул каржылык колдоо аларды шыктандыруучу, алардын кылып жаткан ишине бир дем берүүчү нерсе болуп саналат да. Жыйынга 30дан ашык шаар жетекчилери катышты. Анда 2023-жылы 3-чү орунду камсыз кылган Кара Суу шаарынын жетекчилиги уткан 1 миллион сомдун отчету менен бирге алдыдагы пландары менен бөлүштү. Анда бөлүнгөн каражатка электрондук чакан китеп карачылып, жаштар борборун ачуу боюнча долбоорлор каралганы айтылды. Биз 1 миллион сом акча каражатын шаарыбыздагы Токон Эшбаев атындагы Маданият үйүнүн 2-чи кабатында китепканага биз электрондук китепкананын камсыздадык. Тарагы 25 адамдык ноутбук, анын эмеректери, ага кетүүчү айдап кетүүчү интернет, ошол акчага жумшадык. Андан аткан 400 миң акчага жана шаарыбыздагы Бекмуратов атындагы дагы Маданият үйүнүнүн 2-чи этажына кийинки 25-жылга жергиликтүү бюджеттин эсебинен кошо дагы бир борбор, жаштар үчүн борбор ачайын деген пландарыбыз бар. Албетте кийинкисине дагы катышабыз, бизге стимул катары берилип калды. Биз дагы да көбүрөөк даярданып, эми алдыңкы 1-чи орунду алганга аракет кылабыз. Ал эми сынакка катышуу менен бирге келечекте биринчиликти камсыз кылабыз деп алыскы Сүлүктүү шаарынан келген шаар мэри Болот Абдыжапаров тарыхый шаарды IT технологиянын борбору кылабыз деген ою менен бөлүштү. Бизге бул долбоор өтө кызыктырып атат. Кудай буйрса биз дагы ушул утуп алып, шаарыбызга бир балдарыбызга бир жакшы бир нерсе куруп берели деген тилек менен келдик да. Анан кийин биз эмне салалы деп атабыз, негизи IT технологияны өнүктүрүш керек болуп атат да. IT технологияны өнүктүрүп жаштарды ошо жака алып калыш керек болуп атат. Биз азыр Сүлүктүгө Баткен облусуна бөлүнгөн 500 миллион сомдун алкагында 50 миллион сомго чоң IT центр салып атабыз. Ичинде IT библиотека болот, IT музей болот, коворкинг центр болот ичинде. Анан ошол жерге жакшы интерактивный доскаларды алып, жаштарды мындай бир азыркы технология кызыктырып, Сүлүктүн келечекте биз бир кремниевый долина кылабыз, силиконовый долина кылабыз, эң бир алдыңкы бир программалык обеспечениялар, мобильный приложениялардын ошо Сүлүктөн жасала турган кылыш керек болот. Себеби бизде өтө таланттуу, шыктуу жаштар аябай көп. Биз ошолорго шарт түзүп беришибиз керек. Кошумчаласак, балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар сынагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017-жылдагы токтому менен бекитилип, 2019-жылы алгачкы ирет өткөрүлгөн. Анда шаарларды баалоо үчүн деталдуу баалоо ыкмасы иштелип чыккан. Ага катар Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги ЮНИСЕФ менен биргеликте маалыматтарды топтоо боюнча атайын изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. Бакытбек Болсунов, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Биз балдардын укуктары жөнүндө конвенциянын принциптерин колдойбуз.